Assalamu alaikum. Askerler, батырлар, арстандар, шұңқарлар. Арстан деген арстан, ал Тоқойдың падышасы. Ал күштілігінен падыша емес екен. Арстаннан күшті жануарлар толтыр екен. Бегемот, пил. Арстанның жүрегі башқаша екен. Ойы башқаша екен. Пил мысалы арстанды көрсе өлім келатады деп қорқады екен. Арыстан өзінен алдығанша аю келетауы күшті, пил келетауы ет келетады деп шүйнеді екен. Біздің балдарда ошондой дух бар. Ошоға мен илгери бир жаздым эле. Кыргыздын жигиттеринин кыжырына тийбегиле. Өзү бизчелик жоош, бизчелик ак көңүл дел жок, бирок ачуусуна тийип алсаң, ажыдардын куйругун басып алсаң өзүңдөн көр деген. Армияга келгенде көрдүңөр, мен дегендер, мен батыр дегендер, байкадыңарбы, силерден да духовитлер бар бекен? Кыргыздын жигиттери ошондой. Бирок духту агрессия менен чыгарбаш керек. Сый-урмат менен, кичпейилдик менен, адамгерчилик менен. Эң чоң балбандар, эң күчтүү адамдарды көп байкадым. Мактанчак болбойт, өзүн көрсөтпөйт. Унчукпайт. Мен деп көкүрөк какпайт. Бирок ушундай ачуусуна тие берсең, бир уруктатып коет. Биздин жигиттерде ошол сыпаттар бар. Мен бүгүн атайын Курбан айт байрамында силер менен жолугуп күндү ушундан баштагым келди. Намаздан кийин үйгө барып, даам таш керек деп, ага да үлгүргөн жокмун, 8:30 мүдүрүп алып бул жака келдим. Силердин батаңарды алып кетейин дедим. Анткени силердин батаңар өзгөчө. Не себептен дегенде миссияңар өзгөчө. Башкалар уктап атканда мекенди коргоюн деген миссия бул өтө улуу миссия, өтө улуу ниет. Ушул ниетиңер үчүн дуаңар кабыл болот, Кудай буйруса. Экинчиден үйдөн алыс жүрөсүңөр. Мусафырчылыкта мусафырдын батасы өзгөчө болот. Силерди тарбиялаган, силерге ата ордуна ак ордунага болгон бул инсандардын, офицерлердин батасы өзгөчө. Ошон үчүн бүгүн чакыруу болду. Чын ыкыласым менен ушул жака келиштен баштагым келди. Бүгүн Курбан айт. Курман деген сөз жөнөкөй айтылбайт. Эгер адам өз ажалы менен өлсө, бул жөн эле өлүм, ажал. Бирок мекен үчүн, намыс үчүн кетсе, курман болду деп айтат. Ошон үчүн жаным курман деп бекер айтпайт мекен үчүн. Бир жан бар, бир мекен бар. Жан кымбат нерсе, бирок мекен андан да кымбат. Ошон үчүн мекен үчүн жанын бергендерди кыргыз баатыр калтары эстеп калат. Манасып ошенткен, Курманбек ата ошенткен, Тайлак ата ошенткен. Кечеге эле Чолпонбай ата, Дүйшөнкул ата, ошолордун бардыгы мекен үчүн жан бергендер. Бирок менин тилегим мекен үчүн жан берүү зарылдыгы болбой эле койсо экен. Силерди парадтардан көрөлү, танкалардын коштоосунда, артиллериянын коштоосунда, пехота катары, эң сонун кийимдериңер менен сыймыктанып жүрө берели, сүрүңөр бүткүл дүйнөнү титиретсин деп айткым келет. Курбанчылык деген ушундай нерсе. Бүгүн Курбан айт дейт, бирөө кой соёт, бирөө эчки соёт, бирөөлөр бирип алып төө соёт, бирөөлөр уй соёт, бука соёт дегендей. Анын каны дагы, эти да Алла Таалага жетпейт, бирок сообу жетет. Бүгүн адамдардын көңүлүн көтөрө турган күн. Силерге азыр кой сойгонго, мал сойгонго мүмкүнчүлүк жок, бирок кимди капа кылсаң кечирим сурап койгонго мүмкүнчүлүк бар. Ким кайгырып жүрсө, ошонун көңүлүн көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Ким ооруп турса, ден соолукту сурап койгонго мүмкүнчүлүк бар. Жакшылык кылып койгонго, аркасынан дуа кылып койгонго мүмкүнчүлүк бар. Үйүндө аманчылык, тынчылык болсун, көңүлү көтөрүлсүн деп тилек дуа кылган өтө жакшы нерсе. Адамдын эки белеги бар, бири материалдык, бири руханий. Руханий белек деген ошол, биринин аркасынан бирин дуа кылуу. Эң бактылуу адам ким деп өткөндө бир алым айтып атат. Кимдин дуасында бирөөнүн аты болсо, ошол бактылуу адам экен. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, жамандык көрбөсүн, ушул Асан, ушул Үсөн, ушул Айбек, ушул Нурбек деп аты кирген адам бактылуу адам дейт. Анткени жөн эле дуа кылбайт экен да. Же бир жакшылык кылып койгон, же бир жүрөгүн алып койгон, же бир керегине жарап койгон, же атасы дуа кылат, апасы дуа кылат. Ата менен апа дагы чоң дөөлөт, чоң бакыт. Ошон үчүн ата менен апа барда ырыскынын табылышы жеңил болот. Ден соолук чың болот, тилектер кабыл болот. Анткени аркаңдан дуа кылып атат. Досторго кетип атат, тааныш тамырларга кетип атат. Биз ойлойбуз, муктаждар гана белек алганга жакшы көрөт, муктаждар гана бирдеме жиберсең ошого сүйүнөт. Жок, бай деле сүйүнөт. Сулайман пайгамбар канчалык бай болгон. Азыркы падышалар падыша болсо денеге падыша, адамга падыша. Ал
жинге да, малга да, айванга да, перендеге да, кушка да баарына падыша болгон экен. Ошол падыша да айтышкан, бирөө жарым мага келгенде колун карайм. Ушу белек менен келсе экен деп тилейм деген экен. Ошон үчүн бир жака барганда куру кол барбы деп кыргыз бекер айтпайт. Айтып атсаңар керек, депутат айткан мен өзү куру кол эле келиптир деп. Аягында айтайын. Ошон үчүн мен бирдекени байкачу элем. Мурда адамдар ооруп калганда, ооруган эле күнү баарыңар мал багып чоңойбосуңар, короо бар, кой бар. Ошол жерге өз акырым бар, эң тигип балам, бир жакшыраак, семизирээк койдон тандачы деп айткан. Ошону жетелеп чыккандан кийин сойдурган, же кам таркаткан этин, же шорпо кылдырып, бышырып туруп, элдерди чакырып, кан чыгарып коюптур деген ошол. Тилеги ушул болгон, Аллах Таала ушуну мага шифа кыл. Ошон үчүн мен садага кылайын, кан чыгарайын. Ниетти ошондой кылган. Байкасаңар, чындап эле айыгып кеткен. Бир учурлар болгон. Офицерлерден сурагыла, эки эле дары бар эле, аспирин, аналгин. Башың ооруса деле ошону колдонот элең, тишиң ооруса деле ошону колдонот элең. Азыр кичине бир жериң ачышып барчы, 10 дарыны жазып берет, дагы 10 дарыны запаска жазып берет. Ошолор да шифа болбой калды. Биздин ата бабаларда болсо дары деген жок болгон. Isıtma, суутма, ысып калыптыр деп суу ичирген, сууп калыптыр деп ысык тамак ичирген, жолдорун табышкан. Кызыгы койдун эти ысык келет экен, уйдуку сууп келет экен. Кантип ушуну билген? Бул бабалардын данышмандуулугу. Анан ошону алып чыгып туруп сойдурган, адамдарга таркатып берген, батасын берген, бат эле айыгып кеткен. Башка жака да барган эмес. Азыркы заманда кантебиз? Кичине ооруп калганда айылдагы медпунктка барат, ФАПка барат. Алар айтат, бул дарыны ич, тигин дарыны ич, андан жакшы болбойт, колдон келбей калды, районго жөнө дейт. 5 күндөн районго барат. Райондо бир жума жаткандан кийин областка жөнөңүз, колубуздан келбей калды, ошол жакта жакшы дарылайт дейт. Анан областка барат. Областта бир ай жатат, арыктайт, жүдөйт, какайт, оорусу дагы күчөйт, жүдөйт, манай чөгөт, келгендердин да көңүлү түшөт. Анан айтат, республикага барып келиңизчи. Ал жерде дагы бир ай жатып, арадан 3 ай өткөзүп, дагы деле жакшы болбой, айыл караңдан зорго жарым жам болгондон кийин баргандан кийин айтат да, балам бир койду алып келчи деп. Курманчылыктын мааниси ошондо. Ким берип жүрсө, ден соолугу чың болот. Анткени садага бул ден соолукка шифа деп бекер айтылбайт. Жараткандын каарын токтотот экен. Жараткандын таарынычын токтотот экен. Ошон үчүн садага бергиле. Ким беришен болсо, ал Алла Таалага да жакын, адамга да жакын, бейишке да жакын. Ким сараң болсо, Алладан да алыс, адамдан да алыс, бейиштен да алыс. Ким бейиштен алыс болсо, башка жагына жакын болот. Жигит кишиге беришендик аябай жарашат. Беришендиктен кедей болуп калган эч кимди билбейм. Бул рызкынын мыйзамы башка. Айлыкты топ-топ сактагандан байып кеткендерди мен билсем билем, билбесем жок, бирок беришендиктен байып толтура. Ошон үчүн көпчүлүгү айлыгым аз дейт. Береке берсин. Береке бербесе айлыгың жетпейт. Мен тышкы иштер министрлигинде жүргөндө бир аз гана айлыгым бар эле. Ишенсеңер, ишенгиле, ишенбесеңер жок, колума бир 6-7 миң сом акча тиет эле. Ошону менен катташат болчумун. Ошону менен аялым менен киного барат элем, кафелерге барат элек, анча-мынча бирөөгө карыз бере турат элек, айдан айга ашып калчу эле. Бир күнү мен президенттик аппаратка чакырды, бөлүм башчынын орун басары кылып. Мага тышкы иштер министрлигиндеги жумушум жагат болчу. Бирок тигил жактын айлыгы жакшы экен, колума бир 20 миңдей тиет экен ошо заманда. Мен айлык үчүн өтүп келдим президенттин аппаратына. Ошондон баштап айдан айга айлыгым жетпей калчу болду. Береке такыр башкада экен. Ким ишинин майын чыгарып аткарса, Алла Таала берекесин берип коет. Бир адамдын илгерки заманда айлыгы бар экен, болгону 2 динар экен. Жок, кечирип коюңуздар, 3 динар экен. Же дирхамбы, дирхам, ошол замандагы валюта ошо болгон. Анан устатына келип айтат, устатым, айлыгым жетпей калды. Бала бакырам бар, аялым бар, кийим кечеси, тамак ашы деген бар, нафака деген бар. Жетпей атат десе, ойлонуп туруп, не кыласың дептир. Мындай кантип иштеп атасың, тигиндей. Анда дептир, 3 дирхам айлык алып атсаң дептир. Жетекчиңе барып айтып кой, мындан арсага айына 2 дирхам берсин дептир.
Ошончалык капаланып анан кийин барыптыр, бирок устаттын сөзүн аткарыптыр, бир айдан кийин дагы келиптир. Не болду? Жетпей атат. 3 жетпеген эми 1 жетет беле? 2 жетет беле? Кайра азайып калбадыбы? Ойлонуп көрүп айтат. Дагы барып айтчы, дагы кичине кыскартып койсун дейт. Ошо эми 1 дирхам алат. Ошо 1 дирхам айдан айга жете баштайт. Таң калат. 3 жетпеди эле, 2 жетпеди эле. Неге 1 жетип калды десе, балам дейт, сен чындыгында 1 дирхамдык эле иш кылчу элең дейт. 2 дирхам сага иш кылбасаң деле менетиңден ашыкча келген, ошон үчүн берекеси болгон эмес. Өздөрү эле берекеси болбостон, сен кылган, сен татыктуу болгон 1 дирхамдын да берекесин алып кетип аткан деген. Ошон үчүн кылган иштин майын чыгара берели. Билем, офицерлер азыр кыжалат болуп атат. Ушулайлыкка кантип чалабыз, кантип үйлүү болобуз. Бирок көрөсүздөр, талаада калбайт анткени. Булар ушунча элдин батасын алып атат. Буга чейин кадырын билбегендер өткөндөгү Баткендеги окуядан кийин кадырын билип калды. Азыр эң кадырлуу адам Кыргызстанда бул аскер адам. Аскер формасын кийгендер. Силер азаматсыңар, эң чоң илим силерде. Ошо мезгилдерде мага бирөө кайрылды Ысык көлдөн. Аябай мыкты бала, берешем бала, колунан иш келген бала, спортсмен бала. Айтып атпайбы, айланайын дейт, мен балдар топтоп алыпмын дейт, Баткенге барам деп. Бирибизди атканды билбейт экенбиз дейт. Мылтык колдогонду билбейт экенбиз дейт. Ал жака барсак бардыгы жөн эле эт болуп бергедейбиз дейт. Ушул өнөргө ар бир жигит үйрөнүш керек экен дейт. Ошондо мен аскерлердин, жоокерлердин, офицерлердин кадырын билдим. Силерди сыйлабасак мамлекетибиз күчтүү боло албайт. Америка эмне үчүн күчтүү? Америкада эгерде билет алганы поездге же самолетко жөн гана аскер адам турса, биринчиден очередти бошотуп берет экен. Бир, экинчиден жөнөкөй эле эконом класска акча төлөсө, бизнес классты берип коет экен. Ошон үчүн алардын кадыры бийик, ошон үчүн мамлекети күчтүү, ошон үчүн аскерлеринин даражасы башкача. Чындап айтып атам, мен бүт дүйнөнү кыдырып жүрөм, окуп да келдим, иштеп да жүрөм. Кыргыздын жигиттеринде келишимдүү жигиттер бар өлкөлөр аз эле. Кыргыздын кыздарындай татынакай кыздары бар жигит өлкөлөр аз эле. Биз эми ичибиз да сулуу болсун, сыртыбыз да сулуу болсун. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Бүгүн жакшылап дуа кылыңыздар. Ата менен апага дуа кылалы. Бир адамдын рызкысы жеткен эмес, күндөн күнгө азайып кете берген. Ошондо барып сураган өтө чоң аалымдан, Азирет иштесем деле, төбөм менен жер казсам деле, тытынсам деле, рызкымда береке болбой атат дегенде биринчи берген суроосу ушул болгон экен. Сен бирөөнүн калемин алып алып, ошо менен жазып жүрөсүңбү кайра кайтарып бербестен деген экен. Эстеп коюңуздар. Азыр бирөөдөн бирөө алып алып бербей жүргөндөр өтө көп. Жөн эле бере турчу деп да сурабаңыздар. 5 сом бере турчу дедим, кайра кайтарып бер. Бул болсо айт, мына 5 сомду мага биротоло бер, мен азыр колдонуп коеюн деп айт. Бере турчу дейсиң, ал берет, ошо бойдон кайдан көрдүм кара эшек. Же болсо сурап ал, мына 5 сом мага керек болуп атты эле, эмне кылайын, кайтарып берейинби же ыраазысыңбы деп суралгыла. 1 сом болсо да. Ошол калемин кайтарбай жүрөсүңбү дегенде мен бирөөнүн калеми менен колдонбойм, өзүмдүн калем менен кайзам деген экен. Ойлонуп туруп айтат, эгер рызкыңда береке болбосо, өзүңдөн улгайган адамдын алдынан кыя өтүп, тосуп басып атасыңбы деген экен. Байкадыңыздарбы? Кээ бир адамдар бар, мечитке баратабы, бир тойго баратабы, алдынан аксакал чыгып калса, шашып барса да алдынан өтүп кетпейт. Байкасаңыздар, Кыргыздын салты ошондой болгон. Жок дейт, мен эч убакта улуу кишинин алдынан кыя өтпөйм, алдынан озо баспайм дейт. Ойлонуп туруп, кийинки суроосун берет. Сен багымдаттан кийин уктайсыңбы дейт. Негизи күн чыкканга чейин уктаган адамдын рызкысында береке болбойт экен. Эмне үчүн? Ит көп тууйт, тууганда бир 9-дан 8-ден 5-тен, айылда көрүп эле жүргөсүңөр да канчыктардын күчүктөгөнүн. А кой тууса 1-ден 2-ден тууйт. Эгиз тууйт деп коет, 3 эми туугандар аз эле. Бирок карагыла бир коро кой жүрөт, аны кайтарып бир гана ит жүрөт. Итте береке жок. Неге билесиздерби? Сыры бирөө эле. Кой түн кирди уктайт экен. Анан таң атты электе ойгонуп алып маарайт экен. Ит түнү менен үрүп чыгарат экен, анан күн чыгарга жакын уктап калат экен. Ошон үчүн күн чыкканга чейин уктаган адамдын жашоосунда береке болбойт. Эрте турган адам жашоосунда береке болот. Айтат, багымдаттан кийин уктасыңбы же уктабайм дейт. Ошондо ойлонуп туруп айткан экен, түшүндүм. Эмне үчүн жашооңдо береке болбой атат? Сен атаң менен апаңа бата кылбайт экенсиң дейт. Көз өтүп кетсе, бейиши болсун, Алла Таала күнөөлөрүн кечир. Билип билбей пенделик катыларды кетсе, кечир Алла Таала.
ушул Куранын соогун ошого багыштадым. Жакшамалдын соогун аларга багыштадым. Курманчылыктын соогун буларга багыштадым деген бата болбосо жашоомдо береке болбойт. Тирүү кезинде деле эмне үчүн ата менен апа бизге бата кылат? Биз ата менен апага бата кылбайбыз. Өткөндө соткада бир TikTok'та видео жүрөт. Кыз, кичинекей кыз, эми кичинекей деп айтпайм, бир 15 жашар кыз, 16 жашар кыз. Телефондон инисин урушуп атат. Айланайын. Апам сага туулган күнүң менен аябай жакшы кабылдарды айтса, рахмат деп эле жооп берип коёпсуң. Таарынып олтурат. А тияктан эмне жооп келди билбейм. Ападан кымбат эмне бар? Убактыңды бөлүп койбойсуңбу? Кыз киши күйүмдүү болот. Ошон үчүн кыз төрөлгөндө береке деп койгон, бала төрөлгөндө рахмат деп койгон. Сперва няня, потом лялечка деген кыргыздар келген. Чындап кыздар береке бар. Өзүңөр салыштырып көргүлө. Кийин бир түйтөк башты алып алып туруп ээрчип кетесиң. Атаңа, апаңа суратып жакшылык кыласың, аялыңа суратпай жакшылык кыласың. Бала мага көйнөк керек эле. Аны да качык айта албай атпайбы? Неме бир аз неметип аттым эле, ошого десе андан кийин. Ошого жакшы болот эле дедирип атып туруп анан бересиң. Аялыңа айттырбай эле бересиң. Бул деген сөз аялыңды сүйбө, карабай кой деген сөз эмес. Аял мойнуңдагы аманат. Бирок атаң менен апаң биринчи орунда турсун. Эркекке биринчи орунда апа дейт. Аялга биринчи орунда күйөө дейт. Жашоодо бардыгында тең салмак. Үйлөнгөндө дагы биринчи ушул сөздү айтып коюңуздар. Улуу сөздү уят жок. Аялдын эсинде кала турган насаат, кайсыл насаат дейт? Нике кыйылгандан кийин бирок жубайлык жашоо баштала электеги сөздөр эсте калат экен. Жубайлык жашоо башталгандан кийин саар менен сүйлөгөнүң эсинде калбайт экен. Себеби ал сени башкалар көргөн акыбалда көрдү, кадырың мурдагынчалык болбойт. Ошон үчүн нике кыйылгандан кийин жубайлык жашоо башталган чакты айта турган сөздөрүңдү айтып кой. Ошол сөздөр арасында бир сөз сөзсүз болсун. Апам ыраазы, мен ыраазы деген. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Бул майрам жөнөкөй майрам эмес. Бул майрам билесиздер, Ибрахим пайгамбардын убагынан келаткан майрам. Тирүүлөрдүн майрамы. Бүгүн эт алып барып бер, сүйүнбөгөн адамды таппайсың. Биз өткөндө бир майрамда депутаттар аял депутаттарды куттуктап койдук. Аял депутаттардын дээрлик бардыгы байлар. Арасында бизнес-вумендер бар. Колунда барлар аябай көп. Бирок ушул Рамазан айт майрамында куттуктап койдук эле, жалаң эле 8 март жаңы жыл эмес, бул да биздин майрам экенин көрсөтүш үчүн. Ушунчалык кубанычта. А берген белегибиз бир аз гана белек. Ошон үчүн белекти аз дебеңиздер, көп дебеңиздер. Белек бул ортодогу бир туугандык мухабатты күчөтүп турган нерсе. Белек беришкиле сүйүңөр артсын деп бекер айтылбайт. Жок дегенде жылмайып кой, жок дегенде ассалам алейкум деп салам айт. Мен билем. Аскерде ассалам алейкум деп салам айтылбайт. Мага ушул жерде кызмат кылган бир айтып берди эле. Жаңыдан келгенде офицерлер турса кетип атып ассалам алейкум деген экен, нар жака алып кирип жазылып коюптур. Себеби устав боюнча салам айтыш башкача экен. Бирок бүгүн офицерлерге көрсөтпөй көбүрөөк салам айтыңыздар. Салам тарката турган күн. Чындап душманыңда салам айтса жүрөгүң жиби түшөт. Жүрөк жибиде турган күн. Мен суранам, бириң ММА боюнча чемпионсуңар, бириң бокс боюнча спорттун мастерсиңер. Бирок ошону көрсөтпөй эле койгулачы. Адамдын каргышы жаман болот. Ким күчү менен мактанса, сыймыктанса, Алла Тааланы сындырып коет. Анткени күчтүн ээси бир гана жараткан Алла. Ал берди. Сен ошону кыянаттык менен пайдаланып атасың. Бул жака келгендер ушундай тилек кылгыла. Жанымда балким келечектеги менин кудам турат. Бирөө менен урушкун келгенде балким келечектеги начальнигим, балким келечектеги министр баламды жумушка орноштуруш үчүн ушунун алдына барып калышы мүмкүн деп аркамды ташта деген ошо болот. Башка адам жүрөгүн жапса кайра ачпайт, кучагын жапса кайра ачышы мүмкүн. Көңүлдү ортоп эмне кыласыңар? Көңүлдү муздатып эмне кыласыңар? Кыргыздын бир сөзү бар, менден кетпесин деп. Ким өзүнөн кетпесе кийин өкүнбөйт, байкасаң. Азыр жеңилгенде көрүнө бересиң, ал сүйлөдү, сен сүйлөбөй калдың. Ал катып айтып койду, сен жумшак бойдон кала бердиң. Бирок ошол өкүнөт. Жарым күндөн кийин өкүнөт, 2 сааттан кийин өкүнөт. Бирок сен өкүнбөйсүң. Ошол үчүн айткан, ушу менен бүтүрөйүн. Бир адамзаттын данышмандарынын бири, пайгамбарлардын бири түшүнө бир аян береткен. Эртең менен турасың, көзүңө көрүнгөн биринчи нерсени жейсиң деп.
Туруп эле караса көзүнө тоо көрүнөт. Тоону кантип жейт? Бирок бул аян жөн болгон жок, вахий жөн болгон жок деп тоону көздөй кете берет. Тоо кичирейип отуруп, ал жеткен мезгилде халвага айланып калат, алып туруп жеп койгон экен. Мунун мааниси эмнеде дегенде, ачууң келгенде биринчи чоң көрүнөт. Сабыр кылсаң бара кичирейип отуруп аягы таттуу болот. Ошон үчүн сабыр кылып, кечиримдүүлүк кылып, айкөлдүк кылып, бул жактан тууган таап кеткиле, бир тууган таап кеткиле, дос таап кеткиле. Гарвард университети эмне үчүн күчтүү десе, Гарвард университети жалаң эле илим билимди жакшы бербейт экен. Гарвард университети ушундай чөйрө түзөт экен. Гарвард университети эң мыктыларды тандайт, алардын достугун камсыздайт, бүткөндөн кийин нетворктеп байланыштарын бекемдете берет экен. Бири министр болуп калса кийинкисин колдойт экен, бири президент болуп калса кийинкисин колдойт экен. Ошон үчүн бүт дүйнөнү Гарвардтын бүтүрүүчүлөр аз ээлеп алат. Силер да ошондой болуңар. Араңардан министрлер чыксын, араңардан өкмөт башчылары чыксын, араңардан аалымдар чыксын, араңардан генералдар чыксын, соттор чыксын. Мен бүгүн келатып эки адамдын өмүр баянын окудум. Бири Салахуддин Аюби. Бир да согушта жеңилген эмес, билесиздер. Эмне үчүн жеңилген эмес? Апасы бир дагы жолу дара түшөк эмизген эмес экен. Аялдын такыбалыгы, тазалыгы эркектин баатыр болуп чыгышына өтө чоң мааниге. Жубай тандаганда да кабайлаңыздар. Бирок жубайым таза болсун десең, өзүң таза жүр. Кээ бирлери бар. Ыймандуу кыз издеп жүрөм. Өзүң кандай жүрүң? Эми жаштык мастык экен, Москвада ойноп койдум эле. Кудум өзүңдөй бирөө туш келет. Бул Алла Тааланын убадасы. Ыймандуу бирөөгө үйлөнөм десең, эмитен таза жүр. Алла Таала тазалыкты жакшы көрөт. Тазалыкты тартат. Өзүңдөй бирөө туш келишин унутпагын. Экинчиден, Салахуддин Аюби айткан экен, душмандар алып койгон бир ыйык шаарды кайтарып алмайсаң мен күлбөйм деген экен. Күлүү мага арам деген экен. Ниетти карагыла, настройду карагыла. Самовнушение деп коет, муну карагыла. Үчүнчүдөн, Алла Таала устатын жакшы кылган экен. Устаты андан кем калбаган, өтсө өткөн баатыр болгон. Андан кийин эң кызыгы, ал математиканы жакшы билген экен, алгебраны, геометрияны жакшы билген экен, китеп окуганды аябай жакшы көргөн экен. Китепканаңыздар бар, көбүрөөк китеп окуңуздар. Полководец деген мылтык атканды билип, мушташканды билип, аны менен чектелбейт. Полководец стратегиялык ойлонгонду билиш керек, ой чабыты кенен болуш керек. Эң мыкты полководецтердин бардыгы чечен болгон, оратор болгон, бир сүйлөгөндө аркасынан эстип кеткен, эс тутуму күчтүү болгон, кругозору кенен болгон, ой өрүшү ушунчалык бийик болгон. Көбүрөөк китеп окуңуздар. Бул жактан китеп окуп кетиңиздер көбүрөөк. Мен айттым эле, өткөндө суранганмын. Эгерде бир ката кетирсе, диспатка жөнөтпөй, китеп окутуп жазылабайсыздарбы деп. Керек болсо, Бразилиянын түрмөлөрүндө да ошондой экен. Ким көп китеп окуса, жылдан жылга срогун азайта берет экен. Анан дагы бир эки өзгөчөлүгүн бүгүн эртең менен окудум, ушунчалык таң калдым. Эң кызыгы атасы баатырлар жөнүндө айтып беришкен. Силер да балдарыңарга жалаң өткөн кеткенди футболду айта бербей, баатырлар жөнүндө, кыйындар жөнүндө айтып бериңиздер. Дагы бир падыша бир согушта такыр жеңилбептир. Неге дегенде мен жеңилген падышалардын тарыхын көп окуйм деген экен. Анткени тигинин катасын кайталабайсың, мунун ийгилигин кайталайсың. Ошон үчүн жаратканым жакшыга жанаштырсын, жамандан адаштырсын. Ушул турган устаттардын баарын алыш насип болсун. Кээде катуу тийсе капа болбоңуздар. Тилин эмес, дилин караңыздар. Атабыз дагы катуу урушкан, бирок бизди жаман болсун деген эмес, анткени дили таттуу, тили ачуу болгон. Бул устаттар да ошондой. Офицерлер да ошондой. Баары бир кийин сагынасыңар. Баары бир кийин келип учураштырасыңар. Бир жыл бою устатыңар, бир жыл бою атаңар, бир жыл бою агаңар устаттын батасын алмайсаң сага илим жукпайт дейт. Келечегиңер кең болсун, дагы бир жолу кайрап